Эстеликтер сүйлөй алса, алар эмне жөнүндө айтып беришмек? Башыңызды катырбаңыз. Айрым айкелдерге үн берүү долбоору ишке кирди. Ал кантип ишке ашат дебейсизби? А дегенде санарип кодун киргизип, бир аз күтөсүз. Анан эле сизге королева Виктория телефон чалат. Hello, Victoria. Алло, Виктория сүйлөп жатат. Сиз мени дайым кара көйнөк кийген сүрдүү кемпир катары элестетсеңиз керек. Бул идеяны кызуу колдонгондор бар. Биз тарыхтагы атактуу кишилерди билебиз деген ойдобуз. Бирок бул сыяктуу баарлашуу укмуш нерсе. Бейкер көчөсүндө турган Шерлок Холмстун айкели дагы сүйлөйт. Аңгемелеримди окуган болсоңуз, мергенчинин шапкесин кийбегеним анык болот. Тексттерди жазуучулар, тарыхчылар жазган. Патрик Стюарт жана Хью Бонневилл сыяктуу актерлор окуган. Колет Хиллер долбоордун автору. Айкелдин добушун угуп, эл тегерегиндеги искусствого терең жана көбүрөөк көңүл бурат. Дегеним, киши телефон тыңшап турса, анын кебетеси ойлонуп тургандай туйлат эмеспи? Эми Лондон менен Манчестерде 35 эстелик сүйлөйт. Бирок келечекте көбүрөөк эстеликти сүйлөтүү планы бар.